Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Кутмандуу күнүңөр менен. Сабактын темасы жаш кыздардын көйнөгүн иштетүү. Чакан тема жаш кыздардын көйнөгүн бучуу. Сабактын максаты билим берүүчүлүк. Жаш кыздардын көйнөгүн бучуунун технологиялык туура жолун үйрөнүшөт, техникалык шарттарын үйрөнүшөт, материалга лекаланы сарамжалдуу жайгаштырууну үйрөнүшөт. Өнүктүрүүчүлүк. Кесиптик байкоочулугун өнүктүрүшөт, ой жүгүртүү, сөз сүйлөө жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүшөт. Тарбия берүүчүлүк максаты жумушту таза, тыкан, сарамжалдуу аткарууга тарбиялоо, адептүүлүккө тарбиялоо. Керектелүүчү курал жабдыктар: тигүү машинасы, кайчы, материал, ийне, жип, боор, сызгыч жана башкалар. Өткөн теманы кайталоо, техникалык коопсуздук эрежелерин кайталоо. Көйнөктүн үлгүлөрү. Көйнөктүн сүрөттөлүшү 28 размердеги жаш кыздардын батис кездемесинен тигилген көйнөк. Жаз, жай мезгилинде кийилет. Жакасы кайырма, жеңи орнотмо жана белинде куру бар. Жаш кыздардын көйнөгүнүн типтүү размери. Бул көйнөктү тигүү үчүн биз көйнөктүн өлчөмүн алабыз. Биринчи, көйнөктүн узундугу, моюн айланасы, көкүрөк айланасы, бел айланасы, ийин кеңдиги, жең узундугу. Ушул өлчөмдөр менен биз көйнөктү бычып алабыз. Сабакты түшүндүрүү. Жаш кыздардын көйнөгүнө фасон жана материал тандайбыз. Материал табигый болушу керек, себеби ал абаны жакшы өткөрөт. Чыт, батис, фланель жана башка. Өлчөм алабыз, материалдын сапатын текшерип алабыз. Үлгүлөрдү материалга туура жайгаштырабыз. Материалды бор сызыгынын тең ортосунан кыркабыз, түгөйлөйбүз. Оң тескери жагын белгилейбиз. Сыңарбы кыздар, мен силерге азыр жаш кыздардын көйнөгүн бычууну практика жүзүндө көрсөтүп берейин. Биринчи биз эң чоң бөлүкчө юбканы бычып алабыз. Материалдын четинен 40 см өлчөп бор менен белгилеп алабыз. Бул жагындагы. Андан кийин эки сызыкты туташтырабыз. Туташтырып, бор сызыктын ортосунан кыркып алабыз. Көйнөктүн юбкасы даяр болду. Көйнөктүн өңүрүн материалдын бүктөлгөн жерине коюп алабыз. Бул учасы, бул өңүр. А бул болсо жеңиз. Бул жерден биз көйнөккө кур алып алабыз.
жеңин кыркабыз. Kırkıp aldık жеңди. Бул жак чекесинен 2 кор. Бул болсо жеңибиз. Эми бул жерден мен силерге бул уча менен өңүрдүн кесиктерин айтып кетейин кыздар. Моюн ойгоо бул жерибиз. Моюн ойгоо. Бул жерибиз болсо ийин кесиги, бул жер жең ойгоо, бул каптал тигиши, бул этек сызыгы. Бул жерде дагы каптал сызыгы, бул жакта жең ойгоо, ийин ойгоо, моюн ойгоо жана бул тең ортосу, бул жагы этек сызыгы болот, этек кесиги болот. Ушинтип биз көйнөктүн бул өңүрү, ал эми бул көйнөгүбүздүн учасы. Уча 2 бөлүктөн турат. Бул жагы тигилет. Бул болсо биздин жеңибиз. Бул биздин курубуз. Ушинтип биз көйнөктүн бычып алдык кыздар. Убакты бышыктоо. Материалдын сапатын кантип текшеребиз? Лекаланы материалга кантип жайгаштырабыз? Көйнөк тигүү үчүн канча өлчөм алынат? Көйнөктүн размерин кантип билебиз? Кандай материалдардан жаш кыздардын көйнөгүн тиксе болот? Ушуну